жашоо шартым оор. Жолдошум 2004-жылы өтүп кеткен. Ошо кызым экөөбүз жашайбыз, шарты жок үйдө. 2013-жылдан бери ушу ооруга чалдыгып, ушинтип оору менен кыйналып келем. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. 18 ming alamды жараткан, сизди бизди жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө Ал Жардам кайрымдуулук фонду Ош шаарында бүгүнкү биздин кайрымдуулук фондко кайрылган ооруп жаткан энекебиздин турмуш шарты менен абалы менен чогуу күбө бололу. Эже өзүңүздү бир сыйра тааныштырып кетсеңиз. Мен Бултайга Бурмакан Кыргызстандын Беңиз айылында тууп чоңойгом. Азыр жашаган жерим Ош районунда ошо Меткеле жанында ошо Ыразак акытта жашайм. Жашоо шартым оор. Жолдошум 2004-жылы өтүп кеткен. Ошо кызым экөөбүз жашайбыз, шарты жок үйдө. 2013-жылдан бери ушу ооруга чалдыгып, ушинтип оору менен кыйналып келем. Ошо 2016-дан бери ушу көзүмө катаракт болуп калып, ошо Өрөмөктөйдүн паллиативге лечение алып жүрө берип, ошондон болдубу же эмне болду билбейм. Ушу катаракт болуп калды көзүм. Азыр адамдарды мисалы үчүн тааный албайм, көрө албайм. Таңган ачкы жети ачкыдан таңдам алдынан малым жетпейт эч качан. Кызым өз алдынча баса албайм. Ошо 8-класс окуган кызым жетелейт, каяк болсун. Эже ушу кыргыз элинен эмне сурап кетет элеңиз? Мага ошого жетимдесилерге ошо леченияма ушу көзүм операциясына жардам берсин деп суранып келет элем. Ошо сиздин көзүңүзгө канча каражат кетет экен операция болгонго? Авангарга барсам 54 миң деди, эки көзүмө 27 миңден деди.